Дагы бир жолу ассаламу алейкум достор. Мен бүгүн тоолордо чөп өскөн жерлерде мотоцикл эндуро айдаганым үчүн айыппул жазылып мага. Анан кийин буга чейинки видеодо өзүңүздөр көрдүңүздөр, айтып бердим. Бул менин оюмча мамлекет тарабынан, өлкө башчыбыз тарабынан эң туура инициатива, эң туура кадам. Табиятыбызды сакташыбыз керек. Бирок бул жерде менин бир оюм бар. Биз бир чоң коом болгондон кийин коомдо ар кандай көрүнүштөр орун алат. Ошонун ичинде мото сүйүүчүлөр деп коеюн, эндуро сүйүүчүлөр. Мото спорт бул спорт. Бул дүйнө жүзүндө өтө популярдуу спорттун түрү. Биз бүгүнкү күндө ошол дөңдөрдө мотоцикл айдап жүргөн балдар деп коеюн, ошолордун алгачкылары болуп атабыз. Мотоспорттун алгачкылары болуп атабыз. Анан кийин бул жерде мүмкүн диалог болуш керек. Мамлекет менен баягы коомдун ар кандай слойлору, слои общества дейт го. Ошол ортосунда диалог болуш керек. Ошол диалогдун негизинде мүмкүн мамлекет тарабынан бир ошол спортту колдоо болсо, тескерисинче келечекке карай турган болсо, колдоо болсо, бүгүн бизге окшогон адамдар мото сүйүүчүлөр ушинтип айдап жүрөт. Анан бул нерсени биз системдештирип, бир системага салып, мүмкүн кандайдыр бир атайын жер участогун бөлүп берип, ошол жерде тренировкалар өтүп, ошондой жолго сала турган болсок, келечекте мүмкүн 10-15 жылдан кийин эндуро мотоспорттон дүйнө чемпиондору чыгышы мүмкүн Кыргызстандан. Себеп дегенде кыргыз жигиттерди, мотоцикл айдаган жигиттерди мен билем. Аябай ыкчам болот, бекем болот, жүрөктөрү курч болот, эч нерседен коркпойт. Сонундай чемпиондор чыга турган бир характери бар адамдар бар да биздин. Негизи эле кыргыз элибизде аябай характери жакшы. Андыктан бул менин оюм. Ушул ой боюнча ойлонуп деле көрсөк болот негизи. Менин оюмча. Тескерисинче колдоо болуп, диалог болуп, алдыга өнүктүрө турган болсок, мотоспортту өнүктүрө турган болсок, келечекте сонун чемпиондор чыгат го дейм. Дүйнө чемпиондору чыгышы мүмкүн эндуро мотоспорт жагынан. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Мен азыр Экотех көзөмөл кызматында отурамын. Мына ушул кечүүнү тоолордо чөп өскөн жерлер менен, жайыт жерлер менен мотоцикл айдаганым үчүн айып жазылды. Ушул айыбымды төлөп отурам. Анан негизи эле өлкө башыбызга кайрылган ушул боюнча ошол жайыт жерлерде тапталбаган машина менен жол жасалбаган жерлерде квадроцикл, мотоцикл, машинаны айдабай эле коелу. Мен дагы ошол ойго кошулам, ошол саясатты колдойм. Андыктан жаратылышыбызды, табиятыбызды сактайлы, баарыбыз биргеликте, баарыбызга керектүү бул тоолор, жайыт жерлер баарыбызга керектүү. Андыктан жаратылышты сактайлы, сый урмат менен мамиле кылалы.